Кутмандуу кечиңиздер менен Пирамида каналынын түз эфиринде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы алдыдагы жарым саатта акыркы кабарлар жана күндүн урунттуу учурлары менен тааныштырып, студияда Алтынай Кабылбаева. Саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ар тараптуу өз ара аракеттенүүшүсү туруктуу өнүгүүгө багыт алды. Мындай пикирин президент Сооронбай Жээнбеков аталган өлкөгө жасаган расмий сапарынын алгагында Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заед Аль Нахаян менен болгон жолугушуусунда билдирди. Анда саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташуунун келечеги талкууланды. Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Эмираттар Кыргызстан менен конструктивдүү кызматташууну улантаарын жана президент Сооронбай Жээнбековдун визити жакшы натыйжаларды алып келерине ишенимин билдирди. Сооронбай Жээнбеков кызматташуунун бардык спектри боюнча өз ара кызматташууну жана анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды тереңдетүүгө кызыктарлыгын билдирди. Жолугушуунун соңунда президент Сооронбай Жээнбеков жана Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын катышуусунда президенттин расмий визитинин алкагында расмий делегациялардын мүчөлөрү тарабынан кол коюлган эки тараптуу макулдашууларды эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилеринин өз ара алмашуу аземи өттү. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Дубай шаарынын соода өнөр жай палатасынын директорлор кеңешинин төрагасы Маджид Саиф Аль Гурейр менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүү боюнча чаралар тууралуу пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы өлкөлөрдүн пайдаланылбай жаткан экономикалык чоң мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи. Дубайдын соода өнөр жай палатасынын аянтчасында эки өлкөнүн кызыкчылыгына жооп берген стратегиялык багыттарга көңүл бурууну сунуштады. Артыкчылыктуу багыттар катары Сооронбай Жээнбеков эркин экономикалык аймактарды өнүктүрүү, соода логистикалык борборлорду куруу, жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, айыл чарбасы, азык-түлүк коопсуздугу, санариптештирүү, заманбап технологияларды өздөштүрүү, тоо кен өнөр жайы, туризм, чакан жана орто бизнесте өнүктүрүүнү атады. Президент Сооронбай Жээнбеков тажрыйба алмашуу, ар кандай биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүп, эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө кызмат кылаарына жана эки өлкөнүн жарандарына пайда алып келерине ишеним билдирди. Дубай шаарынын соода өнөр жай палатасынын директорлор кеңешинин төрагасын Кыргызстанга визит менен келүүгө чакырды. Андан соң президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмираттарындагы ири компаниялардын жана ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды Кыргызстанга инвестиция кылууга чакырды. Мамлекет башчысы кыргыз тарап инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү боюнча чоң иш аракеттерди аткарганын белгиледи. Бизнести каттоо кыйла жөнөкөйлөштү, ал үчүн 3 күндөн ашык убакыт кетпейт. Бизнести негизсиз текшерүүлөр кыскарган, жаңы түзүлгөн ишканалар 3 жылга текшерүүдөн бошотулган. Кыргызстандагы салык чендер төмөн, ал дотациялык региондордо ачылып жаткан өнөр жай ишканалары киреше салыгы, сатуу салыгы, жер жана мүлк салыктарын төлөөдөн бошотулганын кошумчалады. Артыкчылыктардын катарында ал электр энергиянын арзандыгын, технологиялык жабдууларды импорттоо алымдардан бошотулганын, эркин валюта режими болгонун, өлкөнүн АЭПке мүчөлүгүн жана Евросоюздун ВСП+ статусуна ээ экендигин атап өттү. Сооронбай Жээнбеков жогорудагы шарттарды эске алып, ири компаниялардын өкүлдөрүн жана жетекчилерин Кыргызстандын экономикасынын ар кандай секторлоруна инвестиция жасоого чакырды жана мамлекеттик органдар тарабынан бардык шарттар түзүлөрүн белгиледи. Кыргызстан экологиялык жана таза органикалык продукцияларды экспорттоонун көлөмүн жогорулатууга даяр. Алар Араб Эмираттарында рыноктарында өз кардаларын табат деген ишеничтебиз. Биз инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү үчүн чоң иш аракеттерди аткардык. Азыркы учурда бизде бизнес жүргүзүү абдан ыңгайлуу болду. Бизнести каттоо өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн. Бизде 3 күн ичинде бизнести 3 күн ашпай бизнести каттоо өткөрсө болот. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмираттарына болгон расмий визитинин алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, мамлекет башчысы Бириккен Араб Эмираттарына кече 11 декабрда Абу-Дабинин мураскер ханзадасы Мухаммед бин Заед Аль Нахаяндын чакыруусу менен келген.
Билим берүү системасы өлкөдөгү экономикалык кайра өзгөрүүнүн локомотиви болуусу үчүн рыноктун талаптарына жөндөмдүү болуш керек. Мындай пикирин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билим берүү системасын комплекстүү талкуулоо жана аны өнүктүрүүгө сунуштарды даярдоо боюнча эксперттик топтун биринчи жыйынында билдирди. Буга чейин билим берүү системасын экономикага байланыштырбай өзүнчө караганыбыз кемчилигибиз болду. Көпчүлүк студенттер диплом алгандан кийин жумуш таба албайт. Ошондуктан билим берүү системасын экономика менен байланыштырып керек. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу мезгил талабы, деди премьер-министр. Өкмөт башчы мектептеги билим берүүнүн деңгээли окутуучулук курамга байланыштуу болорун белгиледи. Аларга дем берүү, ошондой эле жалпы билим берүү системасын жакшыртуу үчүн кыргыз өкмөтү чараларды кабыл алды. Билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы боюнча бардык сунуштарды премьер-министр уккан соң акыркы иш кагаздарды кабыл алууда каралууга тийиш болгон бир нече маселеге көңүл бурду. Кесиптик билим берүүдө окуу процесстеринин натыйжаларына багыт берүү талап кылынат. Эмгек рыногунда бүтүрүүчүлөргө суроо талап болуш керек. Мектептерде билим берүү чөйрөсүндө ашыкча жүктөмдүү окуу программаларын карап чыгуу зарыл, деп жыйынтыктады премьер-министр. Билимдин сапатын көтөрүү жана мугалимдерге дем берүү максатында 2020 жылдан тартып республикалык, эл аралык олимпиадаларда жана башка ар кандай мелдештерде жеңген окуучуларды даярдаган мугалимдерге сыйлык берилет. Сыйлык дегенде эми 100 миң, 150, 200 миңге чейин беришибиз керек деп атабыз да. Ошондо биз стимул болот деген ойдобуз да. Бир көп болсо 15-20 миллион сом келет. Бул жакырчылыкка эмне алып келет? Сөзсүз түрдө билими жоктукка алып келет. Эгерде билими болсо, ден соолугу чың болсо, биз адам эч качан жакыр жашаганга өзүнө мүмкүнчүлүк болсо жол бербейт да. Өлкөнүн бажы тармагын санариптештирүү иштери уланууда. Алсак Кыргызстан менен Кытай мамлекетинин чектеш аймагындагы Тору-Карт өткөрмө жайында оор жүк ташуучу унааларды текшерүү үчүн жаңы инспектордук тыкыр кароо комплекси ишке кирди. Бул жаңы автоматташтырылган система жүктөрдүн декларациясын туура толтурууну көзөмөлдөйт. Эң башкысы коррупциялык тобокелчиликти жокко чыгарат. Жаңы комплекстин ачылышына жана ат башыдагы соода логистикалык борбордун курулушуна капсула салуу аземине өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Кененирээк кесиптешим Аден Турузбековдун материалында. Эми кагазга бөлөк маалыматты жазып, ал эми унаага тыюу салынган товарларды жашырып өтүү мүмкүн эмес. Анткени Тору-Карт көзөмөл өткөрмө жайы заманбап жабдуулар менен жабдылып, анда дүйнөлүк талапка жооп берген инспектордук текшерүү комплекси ишке кирди. Анын ачылыш аземине өкмөт башчы өзү катышты. Биринчи ушул Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенде кирип аткан товарларды, көлөмүн, сапатын жана башка талаптарга жооп бере турган ачык көзөмөлдөөчү пункт болуш керек дегенбиз. Ушул инспектордук көзөмөлдөө комплекси ошону аткарат. Бажы пункту жана чек ара пункту биздин өзүбүздүн Кытай менен болгон дарбаза болбостон Евразиялык биримдиктеги биздин өнөктөш мамлекеттерге дагы ушу Кытайга чыгуу боюнча, Кытай мамлекети менен мамиле кылуу боюнча дарбаза болуп турат. Өкмөт башчы чек арадагы көзөмөл өткөрүү пункттары ата мекендик экономика үчүн гана эмес, жалпы эле Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн экономикасы үчүн да маанилүү ролду ойнорун белгиледи. Жана бажы кызматкерлерине кайрылып, элдин бажы кызматына болгон сын пикири көп экенин эске салып, эми жаңы жабдууну колдонуу менен ишенимди бекемдөө ар бир кызматкердин колунда экенин айтты. Бул жерден өзүңүздөр билесиздер, Кытай мамлекети менен соода жүгүртүү боюнча ошо 2 миллиард долларга чейинки товардын көбү ушул Тору-Карт бажы пункт аркылуу, чек ара пункту аркылуу өтөт. Мына азыр биз экинчи жолу ушундай Кытай мамлекети менен чектеш инспектордук көзөмөлдөөчү комплекстин ачылышына катышып атабыз. Эми муну жакшылап пайдаланып, бул жерден өткөн товарлар эч качан мындай күмөн санаган, жанагыдай сапаты, саны боюнча күмөн санаган бир механизмдердин баарын жок кылуу бул силердин колуңарда. Элибиздин ишеничин актаган кызматты кылышыбыз керек. Чек арадагы көзөмөл пункттарындагы инспектордук тыкыр кароо комплексин куруу Кыргыз өкмөтү менен Орусия өкмөтүнүн келишиминин негизинде ишке ашууда. Ал келишимде 14 чек ара көзөмөл өткөрмө пунктун модернизациялоо пландаштырылган. Анын алкагында инспекциялык кароо комплекстери өлкөнүн 6 өткөрүү жайында орнотулуп, анын экинчиси ишке берилип жатат. Калган дагы 4 комплекс биринин артынан бири иштей баштамакчы. Буга чейин мындай тутум 5 ноябрда Эркештам көзөмөл өткөрмө пункттарында ишке берилген.
Анын артыкчылыктуу багыттарынын бири бажы көзөмөл пункттарындагы физикалык кароону азайтуу менен убакытты үнөмдөп калуу максатын көздөйт дейт Алмаз Салиев. Bunun işe girүүсү менен өткөрмө пункттагы бажы көзөмөлүнөн жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнүн убактысы кескин түрдө азаят. Буга чейин эгерде физикалык досмотр талап кылынса, ошол жокко чыгарылып, ушул рентгенден өткөн маалыматтан эле тездеп өтө баштайт да. Премьер-министрдин Нарындагы иш сапары андан аруланды. Ал ат башыдагы индустриалдык соода логистикалык борбордун пайдубалына капсула салуу аземине катышты. Ага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девин, долбоордун инвестору Лю Ин жана ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагын негиздеген Эмилбек Абдыкадыров катышып капсула салышты. Бул борборду куруу менен 10 миңден ашык жумуш орундары түзүлүп, Нарын облусунун социалдык экономикалык абалын көтөрүүгө, айыл чарба жана өнөр жай товарларынын экспортун жогорулатууга, чек ара бажы инфратүзүмүн жакшыртууга, туризм тармагын өнүктүрүүгө шарт түзүлөт. Индустриалдык соода логистикалык борбор Кыргызстандын аймактык бизнес борбору гана эмес, Азиядагы чоң соода жана логистикалык жай катары турукташат дейт премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Биздин экономикалык саясатыбыздын туура жагы бул келген бизнесмендерге шарт түзүп берип атканда жергиликтүү элдин кызыкчылыгын ойлошубуз керек. Президентибиз баш болуп, мына өкмөт жүргүзүп аткан саясаттын туура жагына кетип аткан. Азыр мынакей былтыркыга салыштырмалуу инвестиция 60% өстү. Ана мектептер түшүп атат, бала бакчалар түшүп атат, ооруканалар оңдолуп атат. Мунун баары тең ошол өзүбүздүн элибиз ынтымакта болуп, жерибиз тынчтыкта болуп, ушул өсүү жолуна түшкөнүбүздүн бир белгиси. Өзүңүздөр билесиздер, эгерде ишенич болбосо, мамлекетке ишенбесе, өкмөткө ишенбесе, элге ишенбесе, ушунчалык акча каражаты бар бизнесмен келбейт да. Тартип менен бул кишинин өзүнүн дагы мындай шарттары бар, ошону колдоп, биздин мыйзамдарды колдоп анан иштешибиз керек. Анан Кудай буйрса биздин экономикабызга чоң салымын кошкон шаарча болот, борбор болот. Бул долбоорду ишке ашырууда эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүдө чоң келечек күтүп турат деди Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девин. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин 2013 жылдагы бир алкак бир жол демилгесине Кыргызстандан алгачкы катышуучулардын бири болгонун айтып, бул долбоордун ишке ашышы анын алгачкы үзүрү экенин элчи айым кошумчалады. Биз бул жака Бишкек Нарын Торгар жолу менен келдик. Албетте бул жолду курууда да Кытай Эл Республикасы чын ниет менен Кыргызстанга жардам берип келет. Бул жолдун боюнда жайгашкан логистикалык борборду куруу менен эки мамлекеттин соода жүгүртүүсү жана өнөр жайы жогорку деңгээлде көтөрүлөт деп ойлойм. Мындай долбоорлордун иш жүзүндө ашканы эки өлкө ортосундагы достук мамилени айгинелейт жана дагы бекемдейт. Буга чейин деле бекем болчу жана ошол бойдон кала берет. Соода логистикалык борбордун курулуш иши улам алга жыла бериш керек дейт ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагын негиздеген Эмилбек Абдыкадыров. Борбордун аянты барган сайын кеңейип, жумуш орундар түзүлүп, токтобостон өнүгүүгө багыт алуусу зарылдыгын белгиледи ал. Себеби бул жерде биздин логистика центрдин өзгөчөлүгү элге да эл туура түшүнсүн, бул соода эмес, бул өндүрүш. Жок дегенде бир 10 чакты завод, фабрика курулуш керек берге. Эгер өндүрүштү биз өндүрбөсөк, биздин соода менен биз алыска кете албайбыз. Биздин логистика центрдин өзгөчөлүгү ушу өндүрүш жагына көп басым кылып атабыз да. Ат башы индустриалдык соода логистикалык борборунун долбоордук курулушу 275 миллион АКШ долларын түзөт. Курулуш аяктагандан кийин анын жалпы аянты 400 гектарды чапчыйт. Индустриалдык соода логистикалык борбор өзүнө тиешелүү транспорттук логистикалык, социалдык тиричиликтик, административдик ишкердик инфраструктурасы бар жана өзгөчө укуктук режимдүү соода көргөзмө комплекстерин камтыйт. Нарын облусунун Ат башы районундагы жер тилкеси курулушка 49 жылдык мөөнөт менен ижара шартында берилген. Аден Турсбеков, Аскар Улан уулу, Пирамида, Нарын облусу.
Бүгін Қырғызстанда адабият күні белгіленуді. Қырғыз елінің эки залқары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыкул Осмоновдун көз өткөн күнү менен байланышкан. Улуттук адабият күнү 2011-жылы Кыргызстандын акын жазуучуларынын демилгеси жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын колдоосу менен белгиленген. Бүгін Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өлкөнүн ар тармактан өнүгүшүнө салым кошкон жаштар Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы менен сыйланышты. Ал спорт, архитектура, көркөм өнөр, адабият сыңдуу жалпы 11 номинация боюнча берилет. Мамлекеттик сыйлыкты өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев өзү тапшырды. Айдар Темиралиев кененирээк. Перспектив федералдык окуу борборунун негиздөөчүсү 21-жылдык кадр аттуу мамлекеттик программа менен Нурсултан Кубанов бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болду. Ал 27 жашта. 2016-жылы ал өз бизнес борборун ачкан. Бүгүнкү күндө борбордун филиалдары Алмата, Ташкент жана Москва шаарларында бар. Жакында эле Нурсултан жаңы долбоорду ишке киргизди. Долбоор аймактарга колдоо көрсөтүүгө багытталган. Биз ошо Кыргызстанда өзгөчө аймактарда жалпысынан 19га жакын борбор ачып, жаштарга чет тилдерди үйрөтүп, анан аларды чет жакка чыгарып, бир тажрыйба топтош максатта. Анан азыркы учурда 3000ден ашык жаштарга билим берип атабыз. Алардын 100гө жакыны чет жакта. Мындан сырткары 100дөн ашык аймактагы адамдарга биз жумуш орун менен камсыздап берип атабыз. Көбүнчөсү мугалимдер. Анан акыркы учурда биз көбүрөөк ушу IT багытына дагы көбүрөөк басым жасап, Ош жана Каракол шаарына инвестиция, чет элдик инвестицияларды алып келип, чоң IT академиялар ачылды. Азыркы учурда иштеп жатышат. Жалпысынан бир 300дөн ашык квадрат метр менен чоң IT академия, жылына бир 1000ден ашык окуучуну бүтүрүп чыксак болот. Анткени Кыргызстанда негизи эле IT тармакта көп бизде адистер жетишпегендиктен биз ушул багытка да көбүрөөк басым жасап атабыз азыркы учурда. Мамлекеттик сыйлык архитектура, спорт, көркөм өнөр, адабият, жаштар саясаты сыяктуу 11 номинацияда 2 жылда бир жолу ыйгарылып турат. Бул ирет Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына 17 киши татыды. Эң негизги багыттар бул 11 багыт. Бул маданият жагынан, спорт жагынан, жаштардын саясаты, кинематография, журналистика жагынан 11 номинация бар. Ошол 11 номинацияны лауреаттар дагы, анан дипломанттар дагы бекитилип, бүгүн аныкталат. Буга катышкан биздин Кыргызстандын жарандары 35 жашка чейин 2 жылда бир биздин мамлекеттик агенттик жарыялайт 4 ай калганда. Атайын өкмөттүн буйругу менен комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын алдында ар бир багыт боюнча адистер бар. Ошол адистер ар бир багыт боюнча электен өткөзүп, эң жакшы татыктууларын лауреатка, анан дипломантка бекитип берет. Бүгүн өлкөдө улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленип жатат. Буга ылайык бир катар маданий иш-чаралар уюштурулган. Өлкөнүн көрүнүктүү жаштарын премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы менен сыйлады. Салтанаттуу кече Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өттү. Бүгүнкү салтанаттын мааниси да, максаты дагы жаштарга, сиздерге арналат ушул ата журтубузда кызмат кылып, ар ким өзүнүн тармагында өзүнүн инсандык, чыгармачылык, чеберчилик талантыңарды көргөзүп атасыздар. Ошон үчүн баарыңыздарды адабият күнү менен куттуктап, экинчиден улуу инсаныбыз Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгына ээ болушуңуздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы 2000-жылы негизделген. Сыйлык 11 номинация боюнча 2 жылда бир жолу ыйгарылып турат. Мамлекеттик сыйлык жаштарды мекенди сүйүүгө, демократиялык кайра түзүүлөргө багытталган чыгармаларды жаратууга жана чыгармачылыктарды жайылтууга үндөйт. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида. Бул датага карата жерлерде бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. Алсак Бишкектеги Улуттук илимдер академиясында таланттуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Айтматов жөнүндө сөз, улуу инсан жана коомдук ишмер деген аталыштагы эскерүү кечеси өттү. Анда катышуучулар Айтматов чыгармаларында адам менен ааламдын ортосундагы байланыштарды чагылдырганын айтышып, алгачкы жолуккандагы таасири менен бөлүшүштү. Кыргыз Орус Славян университетинин филология кафедрасынын башчысы Аскар Какеев Айтматовдун туулган күнү биз үчүн ыйык күндөрдүн
өкүлдөрүнүн бири. Анткени ал кыргыз элин дүйнөгө тааныткан улуу инсан. Анын бетме-бет деңиз боюн жорткон ала дөбөт чыгармасы мага өтө жагат. Жазуучунун чыгармаларында адам менен ааламдын ортосундагы байланышты, адамдын өлүмү, адамдын махабаты жөнүндө кайталангыс улуу эмгектерди жараткан деп белгиледи. Анын мурастары жөнүндө, айтып кеткен сөздөрү жөнүндө биз азыр кайрадан мындай бир ой жүгүртүп атабыз да, ой жүгүртүп атабыз да, ошол сөздөрдүн ушунчалык улуулугуна биз барган сайын Айтматов менен аралык канчалык узарган сайын ошол сөздөрдүн, айтылган сөздөрдүн баары ошончолук бийик, ошончолук терең, ошончолук адамдын мындай бир келечегин айтып койгон сөздөр экен да, пайгамбарлык сөз деп койсок болот да. Ошондуктан Айтматовдун мына Айтматов ушул биздин кыргыз өнүгүүсүнүн же мындай бир цивилизациясынын өзгөчө бир феномени бойдон. Соттук реформа аягына чыгып, натыйжасы сезилмейин иштер дагы да уланат деген мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков азыркы тапта алгачкы натыйжалар билинип жатканын сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында билдирген болчу. Бирок аны аягына чыгаруу үчүн бир канча тоскоолдуктар болууда дейт серепчилер. Буга чейин аткарылган жана алдыда жүзөгө аша турган иштер туурасында Айза Камчыбекова. Чындыгында биздин мамлекетибиздеги эң чоң реформалардын бири соттук реформа эсептелет. Соттук реформа ар кыл чөйрөнү өзүнө камтырын дагы жакшы билебиз. Мына ошол соттук реформанын алкагында укуктук жарандык жана укуктук кылмыш багыттагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип иштей баштады. Муну президент Сооронбай Жээнбеков дагы учурда сот реформасынын алгачкы натыйжалары көрүнө баштады деп сот реформасы боюнча кеңештин жыйынында билдирген. 2018-жылдын майында менин тапшырмам менен соттук укуктук реформага мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү. Бул иш-чараларды аткаруунун жүрүшүн байкап турууга, проблемаларды аныктоого жана аларды оперативдүү чечүүгө мүмкүндүк берген туура кадам болду. Аталган топ мониторинг жүргүзүү үчүн өлкөнүн бардык областтарына барып келди. Жер-жерлерде жаңы мыйзамдарды колдонуу, ченемдик укуктук актыларды шайкет келтирүү боюнча иштерди жүргүздү. Мамлекеттик органдардын кызматкерлерине жаңы мыйзамдардын жоболору боюнча окууларды өткөрдү. Соттук укуктук реформанын жүрүшү боюнча биз 18-жылдын сентябрында жана 19-жылдын июлунда соттук укуктук реформа мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик топтун тиешелүү мамлекет органдары менен бирдикте маселе карадык. Ооба, өлкө аймагы боюнча сот реформасын жүргүзүүдө электрондук каттоо, тагыраагы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри иштеп жатат. Мына ошол бирдиктүү реестр менен бардык мамлекеттик органдар учурда иш алып барышууда. Албетте, мурунку соттук реформадан жаңы соттук реформага толугу менен өтүүгө бирдиктүү реестрди киргизүү жетиштүү эмес. Дал ошол себептен бул ишти толугу менен аягына чыгаруу үчүн атайын эксперттик топ түзүлгөн. Мен ойлойм, ошол бул соттук реформа сөзсүз аягына чыгат. Азыр бүгүнкү күндө мына ошол бардык мамлекеттик органдар ошол жылдын акырына чейин 1 жыл иштешти. 1 жылдын ичинде бири-бири менен айкалышып иштөө жактары көпчүлүгү ушул бири-бирин түшүнүшүп калды. Азыр мындан дагы ушуну өнүктүрүш үчүн бардык этаптарын киргизүү үчүн азыр иштер жүргүзүлүп атат. Көз карандысыз эксперттердин баамында буга чейин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоо жүрүп келген болсо, эми сотко чейинки өндүрүш, соттук өндүрүш, жаза аткаруу өндүрүшү болуп бөлүк-бөлүгү менен электрондоштурулушу керек. Ошондо толук соттук реформа ишке ашат. Максаты абдан жакшы. Элге, биздин элибизге жеңилдиктерди алып келүү. Буга чейинки болгон соттук реформалар мындай бир үстүрттөн болуп калган, же болбосо толук аягына чыгара албай калган. Бул соттук реформа азыр толугу менен башынан баштап аягына чейин көзөмөлгө алынып, бул ишке ашырылып атат. Азыр болсо ушул ар кайсы тармактар боюнча, ар кайсы багыттар боюнча атайын жумушчу топтор түзүлүп, азыр жүргүзүлүп атат. Бузуулардын кодекси боюнча түзүлгөн бирдиктүү реестр жана кылмыш жоруктары боюнча түзүлгөн реестр кошулганда гана өлкөдөгү соттук реформа толук жыйынтык берет. Учурда мыйзамдарды жакшыртуу, материалдык техникалык базаны жакшыртуу жана кадр маселеси сындуу багыттарда Кыргызстанда соттук укуктук реформа жүргүзүлүүдө. Алсак сот системасына байланыштуу быйыл 2 жаңы мыйзам жана 5 кодекс кабыл алынган. Буга ылайык пробация институту иш алып барууда. Уже суды, значит, если лицо совершит. Бүгүнкү күндө сот реформасын толук ишке ашыруу
арттырууга кадамдар менен аракеттер жасалууда. Пробация институту дагы эми алдыга гана аракеттерди көрөт. Анткени биздин өлкөдө соттук реформа аягына чыга элек. Аталган реформаны толук ишке ашыруу үчүн сот тармагына тиешеси бар бардык кызматкерлер өз ишин так туура аткаруусу керек. Ошол үчүн санариптештирүүнү дагы илгерилетүүбүз керек. Санариптештирүү демекчи, бул тармакты санариптештирүү үчүн дагы иштер келерки жылы улантылат. Анткени өлкө аймагындагы соттук залдарды аудио жана видео жабдуулар менен толуктоо аягына чыккан жок. Ошол себептен 2020-жылга мамлекеттик казынадан 2 миллиард 193 миллион бөлүндү. Эми бөлүнгөн каражат жаралган көйгөйлөрдү жоюуга багытталат. А бирок серепчилер бөлүнгөн каражатка маани бербей, сот тармагындагы судьялар адамдык сапатын биринчи орунга коюшу шарт. Анткени абийир, агым-кек менен түзүлгөн реформа гана максатына жетет. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. 3 айдан соң жер үй алтын кененен алтындын биринчи куймалары чыгып баштайт. Бул боюнча жер үй долбоорун ишке ашырып жаткан Альянс алтын ишканасынын башкы директору билдирди. Азырынча бул фабрикада 600 адам эмгектенип жатат. Ал эми эмки жылдан баштап толук кубаттуулугуна чыкса, жумушчулардын саны 1000ден ашат. Негизи аймакта 86 тонна алтындын кору бар экени мындан 40 жыл мурда эле белгилүү болуп, бирок ар түрдүү себептер менен иштер илгерилебей келген. Кененирээк Бактыбек Маматсаев баяндайт. Тоо кен тармагы өлкө экономикасынын өзөгүн түзгөн тармактардын бири. Ичкүдүн продукциянын 25% жана жалпы экспорттун 51% дал ушул тоо кен өнөр жайынын үлүшүнө туура келет. Эми жер үй алтын фабрикасы иштеп баштаса, бул көрсөткүчтөр мындан да жогорулайт деп үмүттөнүшөт долбоордун жетекчилери. Учурда жумуштар дээрлик бүтүп калды. Алтын өндүрүү келерки жылдын февраль-март айларында башталган турат. Ишкананын кампаларында бүгүнкү күндө 5000 тонна сырьё даяр турат. Бирок фабрика иштеп баштаса, бул өтө деле көп өлчөм болбой калат. Нам для запуска золотоизвлекательной фабрики необходимо накопить. Аба ырайынын катаал шарты жана деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашканына карабай, иштер пландуу түрдө жүрүп жатат. Жогорку квалификациялуу адистерден куралган топ иш алып барып жатат. Алардын дээрлик бардыгы Кыргызстандын жарандары. Айрымдары буга чейин Орусиянын, Казакстандын тиешелүү тармактарында иштеп келишкен. Калдыктарды сактоочу жай бүткөнгө тете болуп калды. Анын астында төшөлчү материалды Бельгиядан алдырдык. Өндүрүүчү буга 200 жыл кепилдик берди. Сформирован. Жер үй алтын кени Талас облусунда жайгашкандыктан жалпы пайданын 2% облустун өзүнө жумшалат. Алдын ала божомолдор боюнча облустун бюджетине жыл сайын 500 миллион сом түшүп турат. Алтын өндүрүү али баштала электигине карабай, мында эмгектенген жумушчуларда айлык акы боюнча көйгөйлөр таптакыр жок. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү аймактын социалдык көйгөйлөрүн комбинаттын жардамы менен чечебиз деген үмүттө. Bizde 150 milyon сом быйылкы жылдан 19 жылдан баштап түшө баштады Бакубат Талас фондуна. Ошо жакшынакай чечимдерди кабыл алышып, биздеги айыл Талас областында инфраструктураларды өнүктүрүүгө, ошол эле учурда социалдык объектилерди оңдоп түзөөгө ошол акчалар жумшалат. Биз Михаил Александрович менен сүйлөшүп, ошол азыр кабыл алып аткан жумушчу орундарга аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн уже күчкө толуп жетилип калган балдарын алганга жетишип атабыз. Сүйлөшүп ошолордун баары конкурс аркылуу жумушка ишке алынып атат. Жумуш аткарууга Кытай, Орусияны мындай кой, Европа жана АКШнын өндүрүшүнөн чыккан оор техникалар жана башка ар түрдүү жабдыктар даптаяр. Техниканын айрымдары фабриканын оңдоп түзөө цехинде чогултулуп жаткан учур. Ишкана 86 тонна алтынды өндүрүү үчүн 25 миллион тонна руданы казып алышы керек. Учурда карьердин кыртышын ачуу иштери башталды. Бул жумуштар аягына чыкканча кенден 31 чакырым аралыкта жайгашкан фабрикада жөнгө салуу иштери да бүткөрүлүп калат. Альянс алтын россиялык компания. Серепчилердин пикиринде, бул тармактагы тажрыйбалуу уюмдардын жардамы менен Кыргызстан келечекте мындай долбоорлорду ишке ашыра алат. Негизи бул долбоор иштеши керек болчу. Бул Кыргызстанга өзүнүн салымын кошуш керек болчу бюджетке. Сөзсүз баягы чоң акча аралашкан жерде ар кандай саясат аралашып кетиши мүмкүн, бирок экономика жагын карасак, накала экономика жагын карасак, жалпы Кыргызстан экономикасына көп салым кошот, региондун экономикасына көп салым кошо турган чоң долбоор. Сөзсүз буну караганда, сөзсүз баягы экология жагында караш керек, камтыш керек. Ошол жагынан баягы жалпы талкуулоо баары менен ачык айкын сүйлөшүлүп, консультация жүргүзүлүп, жергиликтүү эл менен кошо ошол долбоорлор сүйлөшүлсө, бул сөзсүз Кыргызстанга чоң пайда алып келе турган долбоор. Компания өлкөнүн бюджетине жыл сайын 2 миллиард сомго жакын каражат төлөйт. Бүгүнкү күндө 300 миллион долларды инвестициялап, ушул жылдын аягына чейин дагы 100 миллион жумшайт. Иш жүргүзүүдөгү эң башкы максат жаратылышты коргоо. Дагы бир баса белгилеп кетчү жагдай, генди кайра иштетүү үчүн заманбап жаңы методдор колдонулат. Иштетилген техникалык сулардын 1 литри дагы дарыяга куюлбай, кайра фабрикага жөнөтүлүп, калдыктарды сактоочу жай дайым жарым курак болуп турат. Суудагы сианид
метилдин курамы 0,5 миллиграммды түзөт. Бул америкалык же Европанын нормаларынан да төмөн. Бактыбек Маматсаев, Пирамида. Жогорку кеңеште 7 жана 8 августунда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалымат угулду. Жыйынга өкмөт мүчөлөрү, тийиштүү мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери, мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү катышты. Талкуу жыйынтыгында айрым депутаттардан келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу жогорку кеңеште талкууланды. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров корутунду боюнча кыскача баяндама жасап, комиссия Койташ окуясына түздөн-түз катышкан күч органдарынан жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан маалымат алганын айтты. Аталган окуяга түздөн-түз катышкан улуттук коопсуздук жана ички иштер органдарынын кызматкерлеринин маалыматтары угулду. Ушул окуяга тиешеси бардык документтер, анын ичинде жашыруун, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарына жана интернет басылмаларга жарыяланган ошол мезгилдин алдындагы жана түздөн-түз окуя болгон күндөрдөгү материалдар изилденди. Атамбаевдин тарапташтары жана Аламүдүн районунун тургундары менен жерине барып жолугушуулар өткөрүлдү. Койташ айылынын тургундарынын айрым үйлөрүн жана өрттөлгөн 5 күнгөй айылдык милициянын бөлүмүнүн имаратын көрүү менен зыянга учураган объекттер жана инфраструктуралар каралып чыкты. Ошону менен бирге мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү тарабынан окуянын түздөн-түз катышуучулары жогорку кеңештин депутаттары Карамушкина менен Кодуранованын пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон жоктугу дагы маалым болду. Анткени алар бир нече жолу чакырылгандыгына карабастан мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуудан баш тартышкан. Ал эми Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жоопту деген тыянакка келди. Атамбаев президенттин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде өзүнүн атайлап жасаган кылмыштык иш аракеттери үчүн сөзсүз түрдө жазаларын түшүнүп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, жазык жоопкерчилигинен качуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ачык түрдө тоготпой, мыйзамдуулук түшүнүктөрүн манипуляциялоо менен коомчулукту адаштырып, ошондой эле жасалма түрдө региондор аралык карама каршылыктарга шкак берип, мамлекеттик бийликтин беделин түшүрүү үчүн коомдо наразычылыктын бар экендиги жөнүндө жалган көз карашты түзүү жана эл аралык колдоо алууга аракет кылуу менен өлкөдө бийликти күч менен басып алууну алдын ала даярдаган. 2019 жылдын 7 жана 8 августтарындагы окуяларга карата жоопкерчилик бүт бойдон жана толугу менен Алмазбек Атамбаевди жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу аракеттерине куралдуу каршылык көрсөтүүнү, бийликти күч менен басып алууну пландаган анын тарапташтарында турат. Комиссиянын тыянагы мына ушундай. Комиссиянын баамында аларга саясий баа берилиши шарт. Ал эми комиссиянын корутундусунун талкуусунда депутат Тазабек Икрамов Койташ окуясына катышкан айрым адамдар жоопкерчиликке тартылбай жатат деген пикирин билдирди. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Мен айтып аткан буга чейинки канча адамга иш козголду деген аткан, ошол жерде ар бир катышып, ар бир таш алып берип, ар бир таш төккөн адамдар бүгүн жок. 10 секунд. Андан сырткары bundan кийин мамлекетти күч менен басып алуу деген, жолубуз аймактарга бөлүү деген бир маңкурттукка жол бербеш керек. Bundan кийин элдер балдарын мындай топлоңдорго жөнөтпөй турган болуш керек. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү кызыккан суроолорун дагы бере алышты. Алардын арасында Койташ окуясына тиешеси бар депутаттарга саясий баа берсе болобу? Ага жооп төмөнкүчө болду. Депутат жеке жана коомдук кагылышуудан качыш керек деп. Эми ошол жана фамилиясы айтылган депутаттар Атамбаев өткөргөн ар бир жыйынга катышып жүрүштү. Ал жерде кандай гана туура эмес сөздөр айтылды. Атам деди, барбайм деди. Керек болса мен мындай таш деп ташынан бери чогултушу көрүштү. Мына отургандардын арасында отурасыңар азыр. Бирөө ай урматтуу деп Алмаз Арсенович, сиз туура эмес кылып атасыз. Мыналарыңыз эми андай деп сүйлөбөңүз, мыналар туура эмес. Андай болсо биз сизди колдобойбуз десе,
бүгүн мүмкүн мындай болбойт эле. Белгилей кетсек, Кой Таштагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн. Материалдарды изилдөө боюнча бардык иштер ушул жылдын 1 ноябрында аяктаган. Ал эми талкуу жыйынтыгында айрым депутаттардан келип түшкөн сунуштарды эске алуу менен жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида. Ал эми бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча соттук өтүрүм өтмөк. Бирок отурум Алмазбек Атамбаевдин ооруганына байланыштуу 17 декабрга жылдырылды. Эскерте кетсек, 2006 жылдын 3 августунда Чүй облусунун Аламөдүн райондук сотунун өкүмү менен бир катар оор жана өтө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн Азиз Батукаев 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Саламатта болуңуздар.